Sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Birinciden alamların Rabbisi Allah tebarek ve teala köptüğü maktulu olmasın. Jana bizim süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e her birimizin yüreğimizden çıkan salavatlar Peygamberimize жеткізген olsun. Bektir dostum, birinci Bektir dostuma kutuktayım bugünkü oturuştan maksat sizde. Ayşe köngüzlerge bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bilek katarı kanday osiyat nasihatını aytayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 жаш үйлөнүүдө же болсо 2 жаш үйлөнүүсүндө bir кызыктуу өтө bir биз үчүн үлгү боло турган сөздөрдү айткан. Ал сөздөрүнүн бирisi akmalul mu'minina ahsanukum khuluqan khiyarukum linisa'ihim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Силердин иманыңардын эң толугу деп туруп айтты. Силердин кулк мүнөзүңөр жакшыңар деп. Кулк мүнөз дегенде максат аял болсун, эркек болсун, бул дүйнөдө ата-энесине, бир туугандарына, көчөдөгү адамдарга, кайнатасына, кайненесине, дегеле бардык адамдарга жакшы кулк мүнөздө болгонуңар силердин иманыңардын эң толугуңар деп пайгамбар айтты. Бектурга тиешелүү, же болбосо келечекте үйлөнө турган ар бирибизге тиешелүү, дагы артынан сөзүн улап туруп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Khiyarukum linisa'ihim. Сөзүн улап туруп айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, силер Muhammed Peygamber'in ümmetinin en жақсы Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetlerinin en жақсы bu sizlerдің tüvelüktü ömürlük canlarga жақсылық kılanlar. Tağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, hurmatlı dostlar, Ayyuma imra'atin matet ve zavcihan haradin. Ar birimiz bu dünyaya kelebiz. Ar birimiz bu dünyada cüp bolabız. Tüvelüktü ömürlük jar tandayбыз. Andan keyin ar birinin көз жумуш бар, бундай дүние кетиш бар. Ayyuma imra'atin matet ve zavcihan haradin. Кайсыл bir ayal bu dünyadan çok yaşadı, baktıl olup 50 yıl, 80 yıl, 70 yıl yaşagandan keyin кайсыл bir ayal bu dünyadan көз жумбасын, anın kuyesi andan razı olup kalmasa dakalatil cennet, tölüktü cennetke girip. Bu degeni şariat görgözgönдөй, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görgözgönдөй kuyesine başı yiyip, kuyesinin razı olup öttü. Bu dünyada al dakalatil cennet, tölüktü cennetke girip. Sözümün ayağında bir kişineki kıssa okuyamenen ayaktayın dağı, dostuma söz vereyim. Bitirin bizi. Aha, жақсы. Ушундайлы bir окуя. Аял менен күйөөсү кичинекей кызы бар экен. Бул кичинекей кыз сыяктуу. Бирок ал сүйдөт башкалар. Аялы дарбазаны ачып эшикке чыкса, 3 аксакал жолдун наркы бетинде отурат экен. 3 аксакал аял карап туруп, ушул 3 аксакалдын үйгө алып кирип, булардын батасын алып бир тамак аш берип, башка кылып чайына дамоо тийгизип коеюн, дуасын алайын деген максатта ойлонуп туруп барат экен. Жақсыздарбы, жақсы отырасыңарбы? Үйгө кирип дамоо сүйүп кетиңиздер десе, 3 аксакалдын бириси туруп, биздин бирибиз байлык, бирибиз ийгилик. Үчөөнүн бириси айтат. Бирибиз сүйүү дейт. Сен кайсынысын тандайсың? Байлыкты тандасаң, ийгилик менен сүйүү кирбейт. Ийгиликти тандай турган болсоң, мен үйгө кирип чай ичүүнү карасаң, анда сүйүү менен байлык кирбейт деп жооп айткандан кийин, жанагы аял ойлонуп туруп үйгө кирет экен. Үйгө кирсе, күйөөсү отурат. Televizör görüp. Hurmatlı ömürlük yoldaşım, жолго чыксам ошо аксакал отурат, аксакалдар. Алардын дуаларын алып бир дамоо тийгизип үйгө даамлатып коеюн деп чакырайын десем, алардын бириси байлык, ийгилик, сүйүү экен. Мен эмне кылайын? Кайсысын чакырайын десе, күйөөсү сразу ойлонуп туруп байлык чакырып экен. Бай болуп кетет дейт. Анда кичинекей, анда өзү аял карап туруп, бай болуштун эмне максат? Жашообузда бир ийгиликке жетелик. Андан көрө ийгилик деген ким экен? Ошол ийгилигин чакырып бир дуасын алып ийгиликтүү жашоодо бир ийгиликке жетейин деп аял өзүнүн оюн айтса, кичинекей кыз чуркап келет дагы. Нар жакта аңдып турган айтат: "Ата апа, байлык эмес, ийгилик эмес, балким ортобузда бир сүйүү болсун, сүйүүнү чакырыңыздар" десе, кичинекей кыздын айтканын угуп, энеси сыртка чыгат дагы аял. Урматтуу аксакалдар, сиздердин араңыздарда ким сүйүү десе, ордунан сүйүү, мен сүйүүмүн деген аксакал үйүнө карап басып баратса, ийгилик менен байлык артынан дагы басып барат. Силер азыр эле айтпадыңарбы? Эмне үчүн байлык менен ийгилик ээрчип жатасыңар? Бирибиз кирсе, экинибиз кирбейбиз дедиңер десе, сүйүү бар жерде эркек менен аял, ата-эне менен бир туугандар, кыскасы эркек менен аял төлүктүү өмүрлүк жар болгондон кийин, ортосунда бири-бирине болгон махабат, урмат, сый болгондон кийин, артынан байлык, ийгилик жана башка бардык жакшылыктардын эшиги ачылат деген турган бул сага үчүн досум. Азыркы сөздү
Бұл досыма берейін, Шулқарбек, Қырғызстан Ислам университетінің 5-ші курс университеті. Муфти өтіп кетті. Тұрғандар, бізге сөздері қалбады. Өзі негізі ошол шүкір ажы бар жерде, чоғ ажы бар жерде қалған мұлдылар сөйлебейді. Бізде деле ошондой бул тақсыр бар жерде сөйлебейді деген адепсіздікті біраз айтайық. Уақытылы болғыла мына Бектур досубуз болот, инибиз болот, чогуу жашадык, жүрдүк. Жана айтат го, досуң ким экенин айтсаң, сени айтып берем деп. Мына балдардын кандай экени мага азыр мына видно көрүнүп эле турат. Что Бектурду деп Бектурдун досу экенсиңер, значит, Бектурдан ким кылбаган балдарсыңар, Бектурдун кандай экенин өзүңөр билесиңер. Бектур Ислам университетинде өз айткандай 1-курстан баштап 5-курска чейин баары Бектурдун досу. Бектурдун куркунун өзү башкасы, биз менен не то что биз менен чогуу окуганда, керек болсо устаздардын арасында дагы бизде адатта Исламский университеттен окубай калган балдарды мына эмне көп эле жек көрөт, окубай калды башка болду. Бирок Бектур үчүн биз дайыма эмне Бектурду ушундай сүйүп көрөбүз, жолдон көргөндө бир родной бир тууган. Бектурду көчөдөн көрсөң да бир родной бир тууганды көргөндөй болосуң, андан дагы даже жакын. Ошо силер үчүн дагы ошондой болсо керек Бектур. Иншалла ошого баардыгыңар Бектурду урматтап келип отурасыңар, силерге дагы рахмат. Анан ушул достордун ортосундагы жанагы досум айткандай сүйүү негизи бул жанагы аялга болгон сүйүү, ата-энеге болгон сүйүү дегенде достордун ортосунда дагы бул эмне бизге байкалбаган сүйүү бар. Мына ошол сүйүү бекем болсун, чыныгы достук болсун, байлык үчүн эмес, бийлик үчүн эмес. Урматсый бул негизинде эмне ошо жанагы адамгерчилигин урматтап, Бектурдун Бектур экендигин урматтап келип отурасыңар. Силерден дагы Аллах разы болсун, баардыгыбыздан ушундай чогулуштар дайым көп болуп турсун. Бүгүн үйлөрү тоюна келсек, эртең жанагы немелер айткандай жанагы тамадалар айтып калат го. Меники ушул күндөрү Бешиктөөгө келели дегенде Бешиктөөгө келели. Калгандар бойдоктор үйлөнсүн баарыңарга иншалла. Аллах Таала ошол эмне баш ие турган, айтканды кыла турган, ата-энелерибизди сыйлай турган аялдарды насибесин, мына ошол аялдар аркылуу жакшы уул кыздарды насибесин. Бул дүйнөдөн максат ошол эле. Динден десе адамдар чочуйт, молдолор десе эле баары чочуйт да. Молдолор десе намаз оку дейт молдеке, ораза тут дейт молдеке, сакал кой дейт молдеке депчи. Жок. Динде ушул азыркы биздин жашоодо уличник менен айтканда жашоодун малина болушун эле каалайт динчи. Динде айтат, ата-энеңди сыйла деп. Динде айтат, мына азыр айтты. Эң жакшыңар, эң красавчигиң кимиң деди, аялыңа жакшы мамиле кылгандыгың деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өлөрүнүн астында адамдарга осуят айтып атып, намаз окугула, ораза туткула деген. Бирок ошого кошуп Истаусу бин нисаи хайран, менин силерге болгон аялдарга болгон жакшы осуятымды кабыл алгыла дейт. Яни менден кийин аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла дейт. Муну көпчүлүк аялдар тилекке каршы бүгүнкү күндө түшүнбөйт да. Уже күйөөсү намаз окуп баштаса эле каршы болгон аялдар бар. Сакал койсо каршы болгон аялдар жок, андай эмес. Ошол күйөөң намаз окуп аткан болсо, сакал коюп аткан болсо, намаз окуп аткан болсо, билемин, ошол сени значит бүгүндөн баштап сыйлайт деген сөз. Бүгүндөн баштап сен ханзададай жашайсың деген сөз. Анткени мешитке барсаң лигөр молдеке ушуну айтат. Бирок анын укуусу келбейт, анда жанагы мазгисин өчүрүп койгондо бүгүнкү күндөчү. Өчүрүп койгон молдеке десең эле диниятчылар десең туура эмес түшүнөт. Ал эми мындай современный болуп, аялдарга чогуу олтуруп, арак ичип, шампан уштуруп, кафелерде, дискотекаларда жүргөн болсоң, бул эң маданияттуу кыргыз, ушул эң алдыга кеткен кыргыздар өнүгүп кеткендер бүгүнкү күндөгү. Анан бизге окшоп моментип кичине арак жок болсо, музыка жок болсо эле артта калган булар олтурушун каражалаң аракеттер чогуу олтуруп башка эле жок. Мунун баардыгы туура эмес. Муну силер баардыгыңар эми Бектурдун достору экенсиңер, диний чөйрөдөгү балдар экенсиңер. Мага караганда жакшыраак түшүнсөңөр керек. Ошондой болсо дагы айтчу нерсе туугандарым. Мына ушул урматсый түбөлүк болсун, Бектур бактылуу болсун, жана силер дагы иншалла жакшыраак жайларга үйлөнгүлө. Андан кийин ошол эмне бири-бирибизди дайым урматтап, ушундай жакшы күндөрдө чогулуп жүргөн бул эң жакшы нерсе. Ошого иншалла эң негизгиси ошол университеттен да көп балдар келбей калды. Бул жагы эми шартка байланыштуу, көп балдар салам айткан, башка кылган, ошолорду да кабыл аласыңар. Айтчу нерсе ушул эле туугандар. Андан кийин ошол эмне эң негизгиси ушул байлык үчүн эмес, бул бир туугандык, бийлик үчүн эмес, бул достукчу. Кээ бирөөлөр бар, бай болсоң дос, кээ бирөөлөр бар азыр депутаттын баласы менен дос, кээ бирөөлөр бар министрдин баласы менен дос. Жок, бизде андай болбош керек туугандарым. Кудайды тааныган, пайгамбарды тааныган, чыныгы мен досмун дегендерде андай эмне, андай сезим болбош керек. Бүгүн Бектурда акчасы болсо эртең жок болушу мүмкүн. Ал эмне андай сезим жок болуш керек анысычы. Бирөөсү айтат да, жанакындай акчаны кармап алып, могу акча керекпи десе керек дейт да. Анан жанакына акчаны бүктөгөндөн кийин керекпи десе тоже керек дейт да. Даже экиге бөлүп коюп керекпи десе да керек деп атат дейт да. Мунусы даскоштоп алып кайда иштете бербейт да. Мына ошол сыяктуу болуш керек да, досторчу, бири-бирине бүктөлгөндө дагы керек, жыртылганда дагы керек, сынганда дагы керек. Любой учурда дос керек болуш керек да туугандар. Мына ошол нерсени эске алып, иншалла, урмат сыйлап жүргөн болсок, бул эң жакшы нерсе. Алла баарыңардан разы болсун. Бектур бактылуу болсун.